Аллах Таала мақтаулар жана пайғамбарыбыз Мұхаммад саллаллаху алейхи ва салламға салам салаваттар болсын. Аллах Тааланың берген неаматтары менен, тавфиқтермен иншалла бүгін сабағыбызды баштайбыз. Сабағыбыз барыңарға белгілі болгондой эле үй бүлөгө жана жолдошторго мамиле кылуудагы усулдарды, негиздерди алабыз да. Биз буга чейин канча негизин алганбыз? 6 негизин алганбыз. Себеби барыңар билесиңер, акыркы учурларда өзгөчө могу биздин заманыбызда фитна кеңири тарап, 2 жаш үйлөнгөндөн кийин көптөгөн жубайлар жолдоштору менен тез эле келишпестик болуп, тез эле ажырашып, ортодо балдар, кыздар атасынын тарбиясын көрбөй, же апасынын тарбиясын көрбөй, башка жерлерде өсүп калып аткандарында көрүп атабыз, угуп атабыз. Бунун баардыгы эмнеден? Бунун баары ошол исламды, шариатты жакшы билбегендиктен да. Эгер ушул усулдарды, ушул негиздерди туура билгенинде жана ушул нерселерге амал кылганында андай нерселер болмок эмес, болсо дагы азыраак болмок да. Биз бүгүнкү ала турган 7-чи усулубуз, бул мусулман адам өзүнүн жубайы менен болууда жана же болбосо мусулман адам өзүнүн жолдошу менен болгон жоро жолдоштор мамиледе жумшак болууда. Жумшак болуш керек да. Себеби жумшак болгон жерде жакшылык болот да. Аллах Таала бизди ушул келинчекти жолдошу менен, жолдошунун келинчеги менен жана ар бир мусулманды өзүнүн жоро жолдоштору менен жумшак болууга буйрук чакырат да. Себеби Аллах Тааланын дини ушундай. Аллах Таала эч качан бир катуулукту, четтен чыгуучулукту эч качан сүйбөйт жана ал нерседен кайтарган. Ошон үчүн алымдар айтат, бул жумшактык дейт, жубайдын жолдошуна же жолдошунун жубайына же болбосо жоро жолдошторуна, курбу курдаштарына кылган мамиледеги мамиленин сулуулугу дейт да. Ар бир нерсенин баягы сулуулугу болот го. А бирок мамиле кылууда жумшактык мамиле кылуу бул мамиленин сулуулугу экен да. Адамды ушул нерсе кооздоп, көркөмдөп турат экен да. Качан бир ушундай бир чоң адам же мыкты адам бир мамилеси аябай келбети келишкен, жүзү жарык, минген унасы кымбат болушу мүмкүн, кийген кийимдери аябай кымбат болушу мүмкүн. Бирок сен бир жашынака урматтап, сыйлап коюн деп барып колуңду берсең, жашынака мамиле кылбай башкача учашкан болгон болсо, сен ошол жерден көңүлүң калат да. Ал эми сени кандай сен барып учурасаң, дал ошондой сен менен учашкан болгон болсо, бул мамиледеги эмне? Сулуулук да. Ким мамиле кылганда жашынака учурашып, жашынака мамиле кылган болсо, мамилени кооздоп, көркөмгө көрсөтө турган нерсе бул эмне? Бул мусулмандын жумшактыгы. Жумшактыгы. Ал эми катуулук кээде гана шариат уруксат берет да. Анда дагы эмне? Шариат көргөзгөн орундарда гана да. Орунда гана. Ошон үчүн Абул Аббас рахимахулла айтат, ал-муслимуна кал ядайн дейт да. Ясилу ба'духу ба'дан дейт да. Бирифкин дейт да. Мусулмандар туура эки кол сыяктуу дейт да. Эки кол бирин-бирин жуганда колду жуабыз го биз. Жуганда жумшак жуабыз да. А бирок качан катуураак жуабыз? Эгер колдо жабышкан краска болсо, же май болгон болсо, же кир болгон болсо, ошол учурда ошол жерде эмне? Ошол жерде эле катуураак жашабыз да. Эмне үчүн? Ошол кирди эмне? Кетириш үчүн да. Негизи аслы исламда жубайы жолдошуна, жолдошу жубайына жакшы мамиле кылат. Жана ошондой эле мусулман өзүнүн жоро жолдошторуна, курбу курдаштарына эмне? Жакшы мамиле кылат. Бирок кээ бир жерден, Куран менен сүннөткө каршы келген жерден эмне кылат? Кичине катуураак мамиле кылат. Эмне үчүн? Ошол жерде бир оору болсо, жанагы туура колду жуганда, могул жерде бир киртип калган болсо, кирди кетиргенде жышыш керек болгон сыяктуу, жышышты талап кылган сыяктуу, дал ошондой эле ошол жерде эмне? Ошол тууганына да кичине катуураак мамиле кылат. Кээ бир учурда эмне? Ошол ооруну кетириш үчүн, дарылаш үчүн, көрсөңөрбү? Шариатта бұрын бардың өзінің орны бар да. Ушул нерсени эң жакшы көркөм ишке ашкан ким болгон?
пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам болған. Жабир ибн Абдулла риwayat қылған хадисте пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: "Ман ухрима рифқа хуримал хайра" дейді. Кимде-ким жұмшақтықтан махрум болған болса, жұмшақтықтан құр қалған болған болса, анда жұмшақ жоқ болған болса, аланда көп деген жақсылықтан құр қалыпты дейді. Көрсеңіз бе? Ошон үчүн мусулманда дайыма эмне жұмшақтық болуш керек экен. Негизи аслы мусулман жұмшақта жүрүш керек экен. Кээ бир шариғат талап кылган учурда гана катуулукту колдонот. Хадис Муслимде келет 2592 номерде. Андан кийинки хадисте Ан Аиша Завджин Наби саллаллаху алейхи вассалам анна Расулаллах саллаллаху алейхи вассалам кала: "Я Аиша, инна Аллаха рафиқун юхиббур рифқа" дейді. Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Аишаны айтып атат. О Аиша дейді. Инна Аллаха рафиқун, чындыгында Аллах Таала жұмшақ дейді. Юхиббур рифқа дейді. Жана жұмшақтықты жақсы көреді дейді. Жұмшақтықты сүйет дейді. Көрсеңіз бе? Хадистің уланысында "Ва юти аля рифқи ма ла юти аля унфи" дейді. Аллах Таала жұмшақтыққа бергендей нематтарды қатулықта бербейді дейді. Кимде-ким жұмшақ бола турган болгон болсо, мына Аллах Таала ошого көп нематтар берет экен, катуу болгонго караганда тиги көбүрөөк берет экен да. Жұмшакка көбүрөөк бергенде катуулукка бербейт дейт да. Ошон үчүн кимдин жакшылыкты көздөгөн болгон болсо, жакшы нематтарга жетишти каалаган болгон болсо, эмне ал анда өзүнүн жұмшак алып жүрүш керек да. Аллах Таала сине ошону сүйөт. Хадис Муслимде келет 259 номерде. Ошондуктан жубайы жолдошуна катуу мамиле кылбаш керек. Эгер шариғатта жоро жолдоштор бири-бирине, курбу курдаштар бири-бирине жумшак мамиле кылуу талап кылынган болгон болсо, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисинде келет: "О Айша, жумшак бол" деп айтат хадисте. Эгер ошо жоро жолдоштор бири-бирине жумшак болуу шариғатта талап кылынган болгон болсо, анда сенин эң жакының болгон эки туугандык акысы болгон, сенин биринчиден диндеш тууганың болгон, экинчиден сенин келинчегиң же болбосо сенин жолдошуң. Аллах Таала эмне бириктирип койгон. Ошол эки жактан акысы болгон үчүн ошол жумшакты кимге колдонуш керек? Эң акылуу адам сенин келинчегиң да. Же болбосо сенин жолдошуң. Анан кийин ушул нерсе дагы жоро жолдошторго кылына турган усулдардан. Көрсөңүздөр. Баш хадисте Ан Аиша радиаллаху анха قالت استأذن رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Айша не айтат? Яһудтардан болгон бир топ адамдар пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга кирүүгө уруксат сурады дейт. Фақал ассаламу алейкум, кирип туруп ассаламу алейкум дейт. Ассаламу алейкум десең сыртынан караганда ассаламу алейкум дегендер болот да. Аллахтын салам болсун дегендер болот, бирок андай эмес да. Ассалам деген бул у деген сөз да, өлүм деген маани берет да. Ассаламу алейкум деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга сага өлүм болсун деп айтат да. Дегенде фақалат Аишату, ошонда Аишаны өз алын угуп, бәл алейкумуссалам ва лана. Балким силерге Аллахтын ланаты жана силерге эмне өлүм болсун деп айтат да. Аишаны өз ачуланчы. Ошонда фақала Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам: "Я Аиша, о Аиша, инна Аллаха юхиббу рифқа фил амри куллихи" дейт. О Аиша, Аллах Таала бардык нерседе жумшактык болушту сүйөт дейт да. Бардык нерседе дейт. Ошондо Айша небес калат: "Алам тасма ма калу", о Аллах нелси? Тигилердин сизге эмне деп айтканын уккан жоксузбу дейт да. Сиз эмне, алар эмне деп атат? Сага өлүм болсун дейт да. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жооп берет: "Када култу ва алейкум". Мен айттым аларга. Ва алейкум, силерге да болсун деп айттым го дейт да. Көрсөңүз, ошондо учурда эмне? Кимдин дуасын Аллах Таала кабыл кылат? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам каршы пайгамбарыбызга дуа кылган яһудтардын дуасын Аллах Таала кабыл кылбайт. Кимдин дуасын кабыл кылат? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дуасын кабыл кылат. Көрсөңүз, ошондуктан мусулман адам бул хадисте бизге керектүү жери Аллах Таала бардык нерседе жумшактык болушту жакшы көрөт, сүйөт дейт. Ошон үчүн эмне? Сен өзүңдүн келинчегиң менен болобу, жолдошуң менен болобу, досторуң менен болобу, башка ишиңде болобу, бардык жүргөн жерде мусулман өзүнүн чыныгы эмне? Исламды карманып атканын көрсөтүш керек да. Се адамдын жумшактык менен жүрүшү, турушу, жүрүшү бардык эмне? Бул эмне? Исламды
жакшы карманганын белгиси да. Көрсөтөрбү? Хадис Бухариде келет 6927 номерде. Мына ошондуктан эмне 7-нчи усул бул жумшак мамиле болуу. Өзүңдүн келинчеңе, жолдошуңа, жоро жолдошторуңа, жоро курбу курдаштарга, балдарыңа, ата энеңе ал деген ал биринчи тура турган нерселерден да. Себеби алар орду албетте бийик экен баарыбызга белгилүү. Андан кийин 8-нчи усул. 8-нчи усул ачуулануудан алыс болуу. Ачуулануу. Көбүнчө жубайлар менен ажырашууга себеп болгон нерсе бул ачуулануу да. Келинче бир сөз сүйлөйт, ага жолдош ачууланат. Жолдош бир ишти кылат, ага келинчеге ачууланат дагы, ортодон сөз чыгат, иш болот деп ошентип ачуулангандан кийин ошо менен эмне? 2 жаш ажырашат да. Ахлүсүн алдында айтат, бардык проблеманы дейт да. Машакил деген бардык проблеманын, жамандыктын асасы, эшиги бул эмне? Бул ачуулануу дейт да. Алымдар айтат, ачуулануу дейт бул жүрөктүн кайнашы дейт да. Ачууланганда биринчи жүрөк кайнайт экен, жүрөктөгү кандар көтөрүлүп кайнайт да. Экинчиден ошол жүрөктөгү кандын кайнаган себебинен бетке берет да. Бет баягы бет эмес да. Экинчиси бул. Үчүнчүсү ал ошол бетке чыккан нерсе тил бетке жакын да, анан тилге берет да. Кармана албай чыгат. Анан тил чыккандан кийин тил өз жөн чыкпайт да. Тилдин артынан да тилди чыгып атканда эптеп токтотуп калбасаң, артынан кол дагы бут да кетишпчи. Көрөбү? Себеби тилге көбүнчө чийт да. Ошон үчүн эмне кылыш керек экенин иншалла биз айтабыз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадисинде, Абу Хурайра хадисте, анна раджулан кала лин-набий саллаллаху алейхи вассалам аусини. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга бир киши келип, "О Аллахтын элчиси, мага осият кылыңыз" деп сурайт да. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам, "Ла тагдаб", сен ачууланбагын дейт да. Сен ачууланбагын дейт. Фараддада мираран, жанагы "О Аллахтын элчиси, мага осият кылыңыз" деп кайталаганда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ага жооп берип, "Ла тагдаб", ачууланбагын деп кайталап атат да. Хадис Бухариде келет 6116 номерде. Караңыздар, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошол адамдын мүмкүн ачууланган, ошол ачууга көп ачууга алдырган адамдардан болушу мүмкүн сезген чыгар. Ошон үчүн адам ачууга алдырбаш керек бар маселеде. Жөн гана нерсе чечиле турган маселени адам ачууланса, ошол алдырат да, ошол маселе чечип кетет да. Жарылып кетет ошол маселе. Ошон үчүн алымдар айтат, ачуулануунун түрлөрү бар дейт да. Шариатта макталган түрү бар, жана жаман кайтарылган түрү бар дейт да. Макталган түрү качан десе алымдар айтат, бул 3 түрү бар дейт макталган түрү. Биринчиси Аллах үчүн ачууланса дейт да. Аллах үчүн ачууланса. Мисалы Аллах Таала буйруган нерсе, Аллах Таала буйруган ибадат кылынбай аткан болгон болсо, ташталып аткан болгон болсо, намаз оку десе намаз окулбай, намазды десе сакал кой десе сакалды койбой, аны кырып бир исламда буйруган нерселерди бир бирөө тебелеп аткан болгон болсо, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга сөз тийгизип аткан болгон болсо, Аллах Таалага сөз тийгизип аткан болгон болсо, жана исламдын бир эмне жакшы ибадаттары булганып, ошону эмне тебелеп кордоп аткан болгон болсо, мына ошондо мусулман Аллах үчүн ачууланат. Же болбосо Аллах Таала кайтарган арак ичилип аткан болгон болсо, же тамеки чегилип аткан болгон болсо, же жана башка арым нерселер, процент берилип, жана башка бир зина кылынып, жана башка нерселер болуп аткан болгон болсо, Аллах үчүн ачууланат да. Сен кантип Аллах Тааланы сүйөм дейсиң, кантип Аллах Тааланы Аллахтан корком дейсиң, кантип Аллах Тааланы мен баарынан жогору көрөм дейсиң дагы, астыңда арак турат, тойго барасың. Астыңда арак турат. Столдо. Тиякта музыка ойноп атат. Тамада динди шылыңдап атат. Астыңда чечинген аялдар турат. Же болбосо астыңда бийлеп аткан болушу мүмкүн. Деп өзүңүн сакалың бар. Мен Аллахты сүйөм, динди карманайм деп ошол жерде отурсаң, анан болбойт да бул деген. Сен ошол жерде чыныгы сүйүүң ошолдон көрүнүш керек да. Же сен кайтар же кет ошол жерден. Ошон үчүн мусулмандар биздеги эмне Европага ээрчебей, чыныгы мусулманча жашаш керек. Куран менен сүннөтүн негизинде жашаш керек.
Мына көрсөрбү? Биринчиси эмне экен? Аллах Тааланын буйруган нерсеге тебеленип, кайтарган нерселерди кылып аткан учурда. Экинчиси уяттуу нерсени кылып аткан болгон болсо бирөө. Адам уяла турган бир. Адамдын табиятына жакпаган иштерди кылып аткан болгон болсо, ошол учурда баласы кылып аткан учурда, же келинчеги кылып аткан учурда, же бир жоро жолдоштор кылып аткан учурда, ошондо эмне? Эмне кылып атасың сен? Кичине мындай Аллахтан коркпойсуңбу? Аллахтан уя албайсыңбы? Эмне бул? Деп кайтарсаң болот экен да. Үчүнчүсү баланы тарбиялоодо, коргоодо. Ушундай эмне туура эмес жолго кетип аткан болгон болсо, туура эмес иштерди кылып аткан болгон болсо, ошол учурда ата энеси ачууланып, өзүнүн эмне ушул нерсеге нааразы экенин көрсөтүү максатында, баягы баланы тарбиялаганда өзүнүн ошол нерсеге нааразы болуп атканын жүзүнөн же сөзүнөн көрсөтүш керек. Мына ошол максатчы. Мына ушул 3 учурда гана шариатта жакшылык макталган экен да. Ал эми башка учурларда, bundan başka uçurlarda bardıq emne жаман да. Ачууланып жакшылап келбейт да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ачууланган. Бирок ачуулануусу Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Куран менен сүннөттүн негизинде болгон да. Курандын негизинде болгон. Аллах Тааланын бир иштери тееленип атканда, буйруган нерселерди кылынбай атканда же арам нерселерди кылып аткан учурда Пайгамбарыбыз ачууланганда Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жүзүнөн көрүнүп турган да, ачууланганчы. Бирок ачуулануунун өзү дагы Пайгамбарыбызга сүннөттүн негизинде, Курандын негизинде Аллах ыраазы болгондой ачууланган да. Алымдар айтат, эң биринчи мусулман адам ачууланбаш керек дейт. Ошон үчүн ачуулана турган себептердин баарынан сактаныш керек дейт да. Эмне гана нерсе болбосун. Бир нерсе аны ачуулантабы, ошол себептердин баарынан кайсы гана нерсе болбосун. Мела сөз менен болобу, иш менен болобу, жана нерселер болобу, кыскасы адамды ачууланта турган нерселердин баарынан себептеринен алыс болуш керек. Ана адамдарда мындай нерсе бар да. Кээ бир адамдар мындай бир мен ачуулумун дей берет да. Мен ачуулумун, мен абайлагыла. Бир ачуулансам мен баарыңарды жайлайм депчи. Алымдар айтат, бул ачуулануу, бул нерсе бул эме дейт да бир. Адам ачуулуу адам мен чыдай албайм десе, шайтан ошого жабыша берет дейт да. Ал эми жок, мусулман адам ошол ачууланганын жай-жайдан тарбиялап токтосо болот дейт да. Ачууланган учурда өзүн кармап, жок мен ачууланбайм. Мындай нерсе ачууланбашым керек. Мен деген акылдуу адаммын мен. Бундай нерсе ачууланган нерсе эмес. Куран менен сүннөткө туура келбейт деп өзүн жайлап тарбияласа, иншалла ал ачууланууга эч кандай иншалла ойлонбой калат дейт да. Ал эми мен ачууланам десе эле болбогон нерсе ачууланып өтүрүм болсо, анда бара-бара ошол нерсе күчөй берет дейт да. Кийинчерээк болбогон нерселерге үстүнө жалбырак талдан түшүп, башына түшүп калса да ачууланып берет дейт да. Көрөбү? Ошон үчүн аны тарбияласат. Экинчиси, ачууланган учурда аузу биллахи минаш шайтанир раджим деп айтыш керек. Экинчиси. Себеби ушул нерсе шайтанды кубат. Үчүнчүсү, ачууланган учурда мусулман эч кандай сөздү жана ишти кылбаш керек. Качан мусулман адам ачууланган учурда, аялы күйөөсү аялына ачууланган учурда болду. Күйөөсү ачууланган учурда аял унчукпаш керек. Аял адам ачууланган учурда, мен бунун ачуусун басып коем мен, тез эле. Деп анын басканга аракет кылбай, сен унчукпай коюшуң керек да. Себеби ачууланган учурда билесиңер, кан кайнап турат да. Ошон үчүн эмне? Сабырлаш керек. Жана ачууланган учурда аял дагы, эркек дагы, бир дагы сөзү дагы ишти кылбаш керек да, сүйлөбөш керек да. Себеби сүйлөгөн сөз жана кылган иш ал эмне? Жаман нерсени натыйжаны берип калышы мүмкүн да. Жаман натыйжаны берип калышы мүмкүн. Төртүнчүсү, алымдар айтат, эгер ачууланган учурда турган болгон болсо, отуруш керек дейт да. Турган абалда ачууланган болгон болсо, анда отура калыш керек дейт. Ал эми отурган абалда ачууланган болгон болсо, анда жата калыш керек дейт. Себеби эмне? Бунун баары эмне? Кандын күчөйсүн басат дейт да. Басат дейт. Бешинчиси, ачууланган учурда ошол жерге кетип калыш керек дейт. Үйдө отурасың, үйгө келсең, келинчең дагы келдиң, колунда эчтеке жок. Ошентип маселе башталат да. Бирок эң негизи ачууланган учурда жай эшиктен чыгып кетип калган болсо, бир аздан кайта күлүп жайнап бирикип калат да. Ушул 5 нерсени кылыш керек, Биринчиси эмне болду? Себептеринен алысташ керек. Экинчиси, ачууланган учурда аузу биллахи минаш шайтанир раджим деш керек. Үчүнчүсү, ачууланган учурда эч нерсени сүйлөбөш керек, кылбаш керек. Төртүнчүсү, ачууланган учурда отура калыш керек, жата калыш керек. Бешинчиси, ачууланган учурда үйдө болсоң, ошол жерден чыгып калыш керек болду. Көрсөңөрбү? Бул эң жакшы нерсе. Себеби сен келинчең менен же жоро жолдош менен урушуп, мушташып,
тилдешип, мамилең бузулгандан караганда сенин эмне ошол жерден чыгып кетип калган жакшы да. Чыгып кетип калсаң, кайта келсең, алхамдулилlah, баягы мойда эле калган, эчтеке жок. Бар орунда да. Ал эми ошол ачууланган абалда иш кылсаң, анда маселе жаман болот. Ошондуктан урматтуу туугандар, бул ачуулудан сактаныш керек. Андан кийинкиси 9-су, 9-су усулдардан кечиримдүү болуу. Кечирим бул мусулмандын чындыгында жакшы сыйфаты да. Албетте, келинчеги менен жолдошунун ортосунда семья болгондон кийин түшмөсүк болот, урушуу болот, талашуу болот. Бирок ошол учурда келинчегине кеткен болгон болсо, көрмөксөн болуп, билмексен болуп туруп кечирип койсоң, же болбосо келинчеги кечирип койгон болсо, машалла, бул жашоо алхамдулилlah көпкө чейин уланат да. Аллах Таала Куранда Аллахтын рахматына жана кеңдиги асман менен жердей болгон таква адамдар үчүн даярдалган жаннатка бейишке Аллахтын рахматына жарышкыла дейт да. Аллазина юнфикуна фис-сарраи вад-дарраи. Алар дейт ушундай дейт, жакшылык учурда дагы, токчулук учурда дагы, жана эмне таарчылык, кыйынчылык учурда дагы алар эмне башкаларга нафака кылат, жардам беришет дейт. Вал казиминал гайза. Алар ачууланган учурда ачууларын басат дейт. Ачууланган учурда ачууларын басат дейт. Вал афина анин-нас. Жана адамдарды менен урушуп калган учурда алар кечиримдүү дейт да. Кечирип салат дейт да. Бизге ушул жер керек аятынчы. Бизге аяттын ушул жер керек. Адамдар менен келишпей калган учурда Аллах үчүн кечирип салат дейт да. Афина анин-нас. Валлаху юхиббул мухсинин. Мана Аллах Таала ушундай адамдарды сүйөт дейт да. Сүйөт дейт, көрсөңүзбү? Ошон үчүн мусулман кандай болуш керек экен? Кечиримдүү болуш керек экен. Кек сактап жүрө берсең, бул адамды бир оор алып барат да. Оорга алып барат. Андан да чоң душмандык алып барат да. Бара-бара шайтан сенин бир оору, слабый жериң билди, бүттү. Ошол жерди кармалып күйтөр күндөн күнгөчү. Ал эми сен бирден кечип туруп ошону жөөп салдыңбы? Алхамдулилlah, шайтан кирейин десе, эшик табайын десе, эшиктин баары жабык. Анан башка жактан аздырып келет да, көрсөңүзбү? Ошон үчүн шайтанга эшикти ачык койбош керек. Шура сүрөсүнүн 40-аятында Алла айтат: "Фаман афа ва аслаха фа ажру алаллах." Кимде ким кечирип, жана ошол нерсе менен оңдой турган болмосо, кечирип, жана ошол нерсени оңдой турган болмосо, фа ажру алаллах, анын сообу Аллахтан дейт. Аллах сообун өзү берет дейт. Ошон үчүн бирөө менен келишпей калган учурда ошону оңдоп, кечирип койсоң, иншалла Аллах үчүн болгон болсо ушул нерсе эмне? Анда эмне? Сообун Аллах гана берет. Ал эми Аллах Таала сообун бере турган болгон болсо, ал иншалла ашырып кеңейтип берет турмактандар. Кээ бир мурун калгат көктөн алдыр айтат: "Эгер сен келинчеңдин туура эмес сага мамилесин кылганын көрсөң" дейт, анда сен Аллах менен болгон мамилеңе бир карап көр дейт. Мүмкүн сенин Аллах менен болгон мамилеңде кемчилик бар, мына ошол себептен сенин келинчең эмне? Сага нааразы болуп ачууланат дейт. Кээ бир алымдар көргөн, эгер сени минип жүргөн даббаң дейт, эшек болгон, ошолор мисалы минип атканда бир туура эмес кылык көрсөткөн болмосо, тоңкуп, жана ушундай бир кылыктар көрсөткөн болмосо, анда сен Аллах менен болгон мамилеңе кара деген да. Сен бир күнөө кылгансаң, ошол күнөөнүн таасири мына ошого берип атат деп айтканда. Көрсөңүзбү? Ошон үчүн бул алгач өткөн салих адамдар да. Менин күнөөм себептен болуп аткан жок ушул я. Себеби башыбызга жеткен бардык бале ушул күнөө себептен келчү эле. Аллах Таала Куранда "Вама асабакум мин мусибатин фабима касабт айдикум" деп айтты эле. Силердин башыңа жеткен бале өз колуңар менен кылган күнөө себептен жетет деп айтты эле. Ошол менин башыма жеткен бале бул туура эмес мамиле, туура эмес жана ачуулануу, но иштердин бардыгы менин күнөөм себептен эмес деп билишкен, көрсөңүзбү? Абдулла ибн Омар айтат: "Жа ражу ила наби саллаллаху алейхи вассалам факала." Bir адам пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам келип айтты дейт: "Я Расулаллах, о Аллахтын элчиси, кам нафу анил хадим." Кызматчылар жаңылган учурда канча жолу кечишкек дейт. Кызматчылар болушкан, ошолор жаңылган учурда иш кылганда, үйгө кызмат кылганда жаңылган учурда канча жолу кечириш керек аны? Же кечирбей эле аны эмне жазалаш керекпи деп сураганда, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам унчупай кал дейт. Сумма ада алейхи калам. Андан кийин сөзүн кайтарганда да пайгамбарыбыз унчупай кал дейт да. Фасомата дейт. Фаламма кана фи салиса, 3-чү жолу кайталап айтканда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сен бир күндө 70 жолу кечиргин деп айтты. 70 жолу. Караңыз. Хадис. Кызматчы жаңылган учурда
Қанша жол кечиришим керек аны десе 70 жол кечирген дейді. Қарасыздар. Егер сенің астында қызматшың жаңалған учурда 70 жол кечире турган болгон болсоң, сенин өзүңдүн балаң жаңалган учурда, же болбосо келинчегиң жаңалган учурда канча жол кечиришиң керек сен? Кечире бер, машаалла. Сен жакының да. Кечире бер. 100 жолу, 1000 жолу, машаалла. Көрсөңүзбү? Хадис Абу Давудта келет 5164, Тирмизиде келет 1949 номерде хадисти Албани сахih деген. Хасан ибн Али, билесиңер, Хасан ибн Алини. Алинин баласы Хасан. Хасан Хусейн бар го. Ошо Хасан айтат. Радияллаху анху, сахаба. Лау анна раджлан шатамани фи уздини хази дейт да. Эгер бир адам дейт, мо кулама мени сөксө дейт да. Ва атазара фи уздини ухра, жана мо куламаны кечирим сураса дейт. Ла кабилту узраху, анын өзүнүн кабыл алмакмын дейт. Мо кулама мени сөгүп, мо кулама мага кечирип кой, мен ушундай нерсе бар деп өзүрүн айткан болгон болсо, мен ошонун өзүнүн кабыл кылмак элем дейт да. Не дейсиз бул енді? Кечиримдүүлүктүн канчалык бир кең деген жакшылыгын билишкен таларчы. Бул Адабы Шария деген бир дроп 302 номерде. Ошон үчүн Хасан Басир рахмаулла айтат, момун адамдын эң жакшы мүнөзү ал эмне? Афу кечиримдүүлүк дейт да. Кечиримдүүлүк дейт да. Бирдеке осулай кечирип берет, бир нерсе осулай кечирип берет, бир нерсе кечирип берет Алла үчүн. Мына ушул жакшы эмне? Сыфаттардан экен да. Бул да Адабы Шария 1 дроп 71 номерде келет, баракаллаху фиким. Андан кийинкиси канча болуп калды? 10-чусу. 10-чусу жөнөкөйлүк болуу. Жөнөкөй, кичипейил болуу дагы текепеликтен сактануу, кибирликтен. Бизде кыргызча эмне дейт? Текепер дейби? Текепер болуштан сактануу да. Ошонун карамарчы эмне? Кичипейилдүү болуш керек экен. Мейли сен келинчең болобу, мейли балдарыңа болобу, мейли ата-энеңе болобу, мейли жоро жолдошторго болобу, кичипейил болуш керек экен да. Текепер болбош керек экен. Бул текеперлик башка хадистер бар, кимдин жүрөгүндө кымындай текеперлик боло турган болмосо, ал бешке кирбейт дейт хадистечи. Ошон үчүн момун адам не? Жөнөкөй, кичипейил болуш керек да. Ушул кичипейиликти кимге колдонуш керек? Эң биринчи өзүнүн келинчеги жубайына колдонуш керек. Себеби Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Ияд ибн Химар радияллаху анху риwayat хадисте Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Инналлах ауха илайя ан тавадау" дейт да. Аллах таала мага вахий кылды, силердин бири-бириңерге таваду кылышыңар дейт да. Таваду деген эмне? Бири-бириңерге кичипейил болушту Аллах таала мага вахий кылды дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат. Аллах таала Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям вахий кылган экен, момундарга айтып койгон, момундар бири-бирине кичипейилдик кылышсын деп. Аллах таала буйрган экен да пайгамбарыбыз. Ошон үчүн урматтагандар, бири-бирибизге кемчилик кетирген болгон болсо, аны кечирип, кичипейил мамиле болуш керек. Эмне үчүн? Себеби шарият ушуну талап кылат. Ушул нерсе эң биринчи кимге акылуу? Келинчекке, жолдошуна, жана жоро жолдошторго, ошентип анан мусулмандарга кете берет. Хадис Муслимде келет 2865 номерде. Ошон үчүн Катада деген таби билесиңер, таби белгилүү имам. Ошол айтат: "Ман утия малан ау джамалан ва сиябан ва илман сумма лам ятавада кан алейхи вабалан ямал қияма" дейт. Айтат Катада рахимахулла, кайсы бир адамга мал, акча берилген болсо, жана сулуулук берилген болсо дейт, жана ошондой эле кийим, сулуу кийим, жана ошондой илим берилген болмосо дейт, бирок ошо менен кошо дейт, ал кичипейил болбой турган болгон болсо дейт, таваду кылбай турган болгон болсо, элдерге, момундарга кичипейил болбой турган болгон болсо, жөнөкөйлүк. Кан алейхи вабалан ямал қияма. Кыямат күнү мына ошол нерсеси дейт, бале болот дейт, азап болот дейт. Бале болот дейт. Бул Ибн Аби Дунянын китебинде келет, 140 номерде. Хасан Басир рахимахулла айтат: "Инна акваман жаалу кибра фи кулубихим ва таваду фи сиябихим" дейт. Карагыла. Хасан Басир айтып атат, адамдар ушундай болуп калышы дейт. Кийимдерин карасаң, кийип жүргөн кийимдерине карасаң, бир кичипейил адамдай болуп кийим кийип алган дейт. Кичипейилдик алардын кийиминде, ал эми кибирлик, текепелик жүрөктөрүндө дейт. Негизи кандай болуш керек?
негизи кичипейилик алардын жүрөгүндө биринчи орунда, анан кийин кийиминде болуш керек, туурабы? А бирок сыртынан дейт карасаң, баары бир кичипейилик өзүн көрсөтүп, кийимдер машаалла, кийимдерин кыскартып, баары шариаттын негизинде машаалла красавчик болгону баарычы. Бирок учурашсаң эле тырышып калат да мына. Көрсөтпөйбү? Эмне үчүн? Кичипейилик биринчи момундун жүрөгүндө болуш керек экен, анан кийиминде болуш керек. Азыркы адамдар дейт, ушундай бир адамдар болуп калды дейт. Алардын кичипейилик кийиминде эле дейт да. Жүрөгүн баары эмне? Баары такапар дейт. Болбой калган дейт. Четтен чыккан, ооруп калган дейт. Көрсөтпөйбү? Андай болбош керек аткан. Сен чыныгы момунсуңбу? Сен биринчи сыртыңа мурун эмне? Биринчи ичиңди оңдо. Ичиңди оңдо, шариат ушуну эстеп калат да. Бул Таваду Ибн Аби Дунянын китебинде 90-чу бетинде келет. Субханалла, мону караңыздар. Исламда акыйкат айтууда уят жок дейт. Ахнаф ибн Кайс деген рахималла айтат, ажабан либни адам дейт. Ятакаббар ва кад хараж мин маджрал баул маратайн дейт. Мен адамдарга ушундай таң калам дейт. Назар чыккан жерден 2 жолу чыкканына карабастан текепеленет дейт. Мен адамдарга ушундай таң калам дейт. Назар чыккан жерден 2 жолу чыкканына карабастан дейт. Өзүн көтөрүп текепеленет дейт. Көрсөрбү? Ошон үчүн адам өзүнүн ордун билиш керек да. Өзүнүн ордун билиш керек. Бул Ихя улумуддин деген китепте келген 3 дроп 338 номерде. Хасан Басри рахмалла айтат. Мен адамдарга ошондой таң калам дейт. Адамдар бир күндө дейт, 1 жолу же 2 жолу назар чыккан жерде жуйттагы анан бүткүл ааламдар Раббысың Аллах Таалага менменсиндеп дейт да, каршы келет дейт да. Чотасарбы? Назар чыккан, назар чыгат дейт. Бир күндө 1 жолу 2 жолу жуаттагы анан бир менменсиндеп дейт да. Аллах Таалагачы. Көрсө урматтуу туугандар, биз кимбиз биз? Ошон үчүн келинчек өзүнүн жолдошу эмне? Өзүнүн келинчегине менменсинбеш керек. Жана жолдоштор өзүнүн жолдошуна, курбулар өзүнүн курдаштарына менменсинбей, жакшынакай шариаттын негизинде кичпейилдик менен жакшынакай мамиле кылыш керек да. Андан кийинкиси 11-чи болуп калды. 11-чиси келинчек өзүнүн жолдошуна, жолдош өзүнүн келинчегине, жолдоштор бири-бирине болгон арасынан кеткен каталарга, кемчиликтерге берген зыяндарына сабыр кылыш керек экен. Сабыр кылыш керек экен. Себеби эмне? Албетте адам кээде өзүнүн келинчегинен ката кетет, же зыян берип калышы мүмкүн жолдошуна, жолдошу келинчегине зыян берип калышы мүмкүн. Ошол учурда атайлап зыян бериши мүмкүн, кээде жаңылып зыян берип калышы мүмкүн да. Кээде максат кылбай, ойлонбогон жерден башка нерсе менен зыян болуп калышы мүмкүн да. Ошол учурда эмне? Сабыр кылыш керек экен да. Сабыр кылбаса, ал үйлөнүү кемеси көпкө узабайт да. Жана жолдоштун ортосунда махабат дагы көпкө узабайт. Көрсөтпөйбү? Ошон үчүн сөзсүз түрдө зыян болуп калышы мүмкүн да. Атайлап да болушу мүмкүн. Ойлобогон жерден дагы башка нерсени кылам деп, ошол нерсенин натыйжасында байкабай зыян келип калышы мүмкүн да. Бул зыян көбүнчө кимдерге келет? Көбүнчө эң көбүнчө Куран менен сүннөткө чакырган, Аллахка чакырган пайгамбарларга болот. Сыноолорчу. Ушундай зыяндар. Анан кийин илимелерине болот. Андан кийин дагы эмне? Андан кийин илимелерине эрчегендерге болот. Ошентип эң биринчи чоң зыян кимдерге болот? Аллахка, пайгамбарга чакырган, өзгөчө суннага чакыргандар болот. Чыныгы суннага чакырып, бидагаттан кайтаргандар эң көп зыян чеккендер ушулар болот да. Себеби душмандар эки бөлүнөт да. Көзгө көрүнө турган душмандар бар, көзгө көрүнбөй турган душмандар бар да. Сүннөттүн душманы, көзгө көрүнө турган душман бар, көзгө көрүнбөй турган душман бар да, шайтан. Көрсөтпөйбү? Ошон үчүн сөзсүз түрдө зыян болот, мына зыянын берет, душмандык кылат. Ошол учурда сөзсүз түрдө эмне? Сабыр кылыш керек болот. Аллах Таала Куранда Касас сүрөсүнүн 54-аятында улайка ютауна ажрахум маратайни бима сабар дейт. Алар сабыр кылган себептен дейт, Аллах Таала алардын соопторун эки эселеп берет дейт. Алардын сабыр кылганы үчүн дейт, Аллах Таала алардын сообун эки эселеп берет дейт. Башка аятта Зумар сүрөсүнүн 10-аятында иннама юафас сабируна ажрахум бигайри хисаб дейт. Чындыгында сабыр кылгандар дейт, Аллах Тааланын сообун дейт, эч кандай бир чеги жок, эсепсиз алат дейт. Эсепсиз Аллах Таала мол кылып берет дейт.
Ошон үчүн сабыр кылуучулардын дагы сабыр кылуучулары бар да. Сухайб ибн Синан деген сахаба айтат: "Кала Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям, ажаба ли амри муъмин" дейт да. Момундун ишине аябай таң каласың дейт да. Пайгамбар айтып атат. Инна амра кулла хана, себеби момундун кылган иштеринин бардыгы жакшылык дейт да. Момундун кылган иштери бардыгы жакшылык дейт. Ва лайса зака ли ахадин илля ли муъмин дейт да. Ошол нерсе бир гана момунга гана берилет дейт да. Башка эч кимге берилбейт дейт. Бир гана момунга тиешил дейт да. Иза асабату саррау шакара факара хайран лаху. Эгер башына бир сүйүнүктүү бир жакшылык келген болсо, ошого шүгүр кылат. Ошол нерсе ага эмне? Шүгүр кылган себебинен ага сооп алып жакшылык болот дейт да. Ва ин асабату даррау, алебин башына бир жамандык жеткен болгон болсо, кыйынчылык жеткен болгон болсо, сыноо жеткен болгон болсо, сабыр кылат дейт да. Сабыр кылат. Факана хайран лаху. Мына ошол сабыр кылган себебинен мына жакшылыкка жетет дейт да. Ошол нерсе ага жакшы дейт да. Көрсөңүз, ошон үчүн мусулман адамга жакшылык жеткен кезде сүйүнүп шүгүр кылган сыяктуу, жамандык жеткен кезде дагы сабыр кылып ага чыдаш керек экен Аллах үчүн. Көрсөңүз, бунун бардыгы жакшылык келсе дагы шүгүр кылса соо болот. Жамандык келген учурда деле ага сабыр кылгандыгы үчүн ага дагы соо болот да. Көрсөңүз, ошон үчүн мусулман эч качан утулбайт экен да. Жакшылык кылган учурда дагы, жамандык кылган учурда дагы утулбайт экен. Бул хадис Муслимде келет 2999 номерде. Ali ibn Abi Talib aytat. Ali ibn Abi Talib. Ala inna sabra min al-iman bi manzilati rasi min al-jasad deydi. Sabır deydi. Sabırın iymandагы орду deydi. Sabırın iymandагы орду бул денедеги баштын орду сыяктуу deydi. Баш жок дененин басканын көрдүңөр беле? Көргөн эмеспиз, турап атабыз. Ошондой эле эмне? Бул сабырдын ыймандагы орду дал баштын денедеги орду сыяктуу дейт. Ошон үчүн эмне деген сөз бул деген? Сабыр сөзсүз түрдө керек деген сөз. Баш денеге кандай керек болгон болсо, дал ошондой сабыр дагы ыймандуу адамга керек дейт. Сөзүн уланса айтат: "Ла ыймана лиман ла сабра лаху" дейт. Кайсы бир адамда сабыр болбосо, анын ыйманы жок дейт. Кайсы бир адамдын сабыр жок болгон болсо, анын ыйманы жок дейт. Асар Ас-Сабр ва-Сабр алейхи деген Ибн Аби Дуйнан китебинде 24-бетте баракаллаху фиким. Эми эң акыркысы 6-усул. 6-усул үй бүлөдө мамиле кылганда, бири-бирибизге мамиле кылганда, келинчектер жолдошуна, жолдош келинчектерге мамиле кылганда адилеттүүлүк менен мамиле кылыш керек экен да. Адилеттүүлүк менен. Себеби Аллах Таала Кур'анда айтат: "Ва иза хакамтум байнан-наси ан тахкуму бил адл" дейт. Эгер дейт, сен адамдардын арасында өкүм чыгарткан болгон болсоң дейт, адилеттүүлүк менен өкүм чыгар дейт. Эгер келинчең менен келишпей калдыңды, же келинчеги жолдош менен келишпей калдыбы, сөз түрдө Кур'ан менен сүннөткө кайтыш керек да. Кур'ан менен сүннөттүн негизинде адилеттүүлүк менен сенин нафсыңа жакпай турса дагы, мүмкүн катай эркектен кетиши мүмкүн, мүмкүн аялдан кетиши мүмкүн. Ошол учурда адилеттүүлүк менен Аллахтын ыраазы үчүн кетиш керек да. Биз андай эмес көпчүлүк учурда. Көпчүлүк учурда эркектер шариатта маалыматы бар. Өзүнө келгенде, өзүнүн акысы тебилип аткан учурда аяттарды таап чыгат, хадистерди таап чыгат, бир алымдын сөзүн таап чыгат. Дагы аялдан өзүнүн акысын ала алат да. Аялдын акысы тебеленген учурда же анда аят жок, же хадис жок, же асар жок, чыркырап, ыйлап калып кете берет да. Күйөөсү билип турат ошону. Баланча жерде аят бар экен билет. Талап кылса табарынча. Хадис бар экен билет. Асар бар экен билет. Бул айтпайт да. Акысын алып коет. Унчукпай көрмөксөн болуп, мына көрдүңбү? деп кемситтип коет. Аллах Таала көрүп турат аны. Кур'ан менен сүннөт менен өкүм жүргүзгөн жок. Өзүнүн келинчегинин арасында. Ошол жерден жок, нафсыга эрчебей, өзүнүн шахватына, калоосуна эрчебей эмне керек? Келинчегим, могу жерден эгер сен жакшылап окуганда билмексиң, монда аят бар. Мен ушуга түшүп калдым, кечирип кой. Негизи шариат боюнча сеники деп туруп, адилеттүү өкүм чыгарыш керек да. Балдардын арасында дагы. Кыздар менен балдар арасында урушуп калган учурда, экөө талашкан учурда өзүңө эле мындай эле чечип койбостон, эмне болду деп Кур'ан менен сүннөттүн негизин чечейли деп ошо үйрөтүш керек да. Сен ошол жаш балдардын чоңойткан учурда эле Кур'ан менен сүннөт менен өкүм чыгарып баштасаң, алар кийин кимге кайтат? Ушул нерсе үйрөнүп калат да, бирдек болгондон
Куранга кайтайлы, хадиске кайтайлы үйрөнүп калат да. Ал эми сен өзүңдүн хабаң менен эле чечип жүргөн болсоң постоянно талаш маселелердичи. Анда кийин алар Куран менен сүннөт таштайт дагы. Бала кимиси мындай адилетсиз чече турган болгон болсо ошо барып берет да. Мисалы, кызы көбүнчө атасын жакшы көрөбү? Талаш болуп калган учурда эле, келишпей калган учурда кеттик атама дейт. Баласы апасын жакшы көрөбү? Кеттик апама дейт да. Себебини кимисине тартарын билет да. Хабасына жараша үкүм чыгарып калат да. Ошон үчүн балдарды жашынан Куран менен сүннөткө тарбиялаш керек, урматтуу туугандар. Үйдөн өкүм чыгарганда дал ошондой өкүмдөрдү чыгарыш керек. Ошон үчүн алымдар айтат, өкүм чыгарганда адам эч качан ачууланып өкүм чыгарбаш керек дейт. Мисалы, бир адам, эки адам келди дагы биздин ортобузда өкүм чыгарып кой деди. Ошол учурда эч качан ачууланып турган болгон болсо, өкүм чыгарылбайт. Же болбосо жалгыз келип калды, өзүнүн акысын талап кылып, тиги экинчи адам жок, андай учурда өкүм чыгарылбайт. Же болбосо казы же өкүм чыгарчу адамга жакын адам келет дагы, бир адам келет да акча берип турат. Мына деп сага акча берет да. Экинчи адам акча бербейт. Көрөбү? Ошол учурда эмне? Өкүм чыгарыш жана казыга же жана адамга арам дейт да. Эмне үчүн? Себеп алып ошо кетет да, чоң. Ойлонбой кетет да, чоң. Же белек берет. Эки адам талашкан учурда казыга белек берсе болот десе, адамдар жок, белек бергенге да болбойт, арам дейт да. Эмне үчүн? Себеби ошол белек баарын талкалайт. Көрсөбү? Ошон үчүн келинчектерди, жубайларды баардыгын Куран менен сүннөттүн негизинде тарбиялаш керек, урматтуу туугандар.